Жогорку кеңештин мыйзам кабыл алып чарчаган депутаттары жайкы салууда. Бирок эл өкүлдөрүнүн орундары бош калган жок. Аларды жаштар парламентинин жаш парламентарийлери ээледи. Жаштар парламентинде азыр 45 депутат бар экен, Анан жогорку кеңеште деле мыйзамдарды иштеп чыкпаган, эч кандай демилге көтөрбөгөн, кнопканы гана басып койгон балык депутаттар болот го. Силердин араңарда эле ошондойлор барбы экен? Же бүт эле кыйнарчы болуп калыптырсыңарбы? Эми биз биринчиден кнопка басса элекпиз азыр, бирок активдүүлөр бир оңго эле жетип атат. Башкасы кээ бир маселелерде просто эме болуп калса кол көтөрүп коюп эле ушундай болуп атат. Мындан кийин активдешет деген ойдобуз азыр. Эми экинчи эмебиз башталды, сессиябыз. Биринчи сессияда таанышуу болуп эме болду. Азыр спикерди шайлап алсак, андан кийин дагы кичине иштер алды ачылып, активдешет деген ойдобуз. Төрага демекчи, жаштар парламенти деле саясий оюндар, интрига жагынан жогорку кеңештен калышпайт. Көз караш позициясына жараша оппозиция көпчүлүк коалиция болуп бөлүнөт. Бүгүн лидерди тандоо күнү болгондуктан өз ара көбүр-шүбүр кептер басылбай турат. Кандидатка койгондор өздөрү ар бирин бирден өзүнчө тартып алып сүйлөшүүлөр болуп атат. Программаларын даянап атат, программаларын биз менен тааныштырып атат. Өзүнчө бир стратегия түзүп алып, мындай кылсак кандай болот, мындай оң жагынан чыгып, кайра сол жагынан чыгып, ар кандай формаларда өзүнүн агитацияларын уюштуруп атат да. Албетте бардык жерде интрига болот да. Шайлоо болгондон өзү интрига бар да. Эң негизгиси татыктуу өтүш керек да. Себеби бул жаштар парламенти деген чындыгында өзүңүздөр билесиздер, бардыктан амбициозный балдар келди да. Алардын Кыргызстанга болгон жекече өзүнүн көз карашы бар. Жаштардынчы. Жаштар момун орду момундай, жаштардын орду момундай болуш керек деген. Төрагалыкка көпчүлүк коалиция өз талапкерин, оппозиция өз талапкерин көрсөткөн. Сүйлөө жагынан үлкөн саясатчылардан кем калышпаган жаш депутаттар жалындуу сөздөрүн чачыратып башташты. Биз жөндөн эле жанакы региондорго чыгып, жөндөн эле мектептерди кыдырып, жөндөн эле жаштардын көйгөйүн алып чыгабыз деген жокпуз. Ошо көйгөйлөрдүн баарын выявлять этип туруп, баарын ачыкка чыгарып туруп, ошого жараша комитет түзүп, ошол багытта иштейм деген депутаттарды топтоп, анан ошол көйгөйдү чечиш керекпиз. Нужно признать, мы избранные. Так давайте же воспользуемся возможностью, которая у нас есть. Будущее за нами. Депутаттар добуш берүүгө киришишти. Ал арада толкунданып турган эки талапкерди кепке тарттык. Депутаттар менен сүйлөшкөндө айтышты да, спикерлер келип, кандидаттар келип, соодалашуу болду, бизди өзүнө тартканга аракет кылышты, ушундай интригалар болду деп. Сиз кандай аракет кылып сүйлөштүңүз өзүңүздүн командаңызга тартканга, добушту көбүрөөк алганга? Мен жаштар парламент депутаттары менен сүйлөштүм. Мен бир гана айткан сөзүм объективдүү болууга деп сүйлөдүм. Эгер ким татыктуу болсо, ошого добуш бергиле дедим. Силердин өзүңөрчө макул силерге добуш берейин деп туруп, анан сатып кеткендей ушундайлар болуп аткан жокпу? Жогорку кеңештегидей эле. Азыр бул деген добуш бүткөндөн билинет го, бирок жаштар парламент тарыхында мындайлар болуптур. Барып биз беребиз деп туруп, анан ошону айткан талапкерлер эң артына караса, бир-эки эле добуш алып калгандар болуптур да. Ошон үчүн мындай кандай десем, сөзүнө ишенбеш керек экен да. Ар кандай болот экен. Жеңилип калсаңыз Жок, мындай иш алып барабыз, эч эмес, кайгысы жок, иш алып барабыз буюрса. Добуштар саналып жаткан маалда 2011 жылдан бери уюшулуп келаткан жаштар парламентинин максаты, аткарган кызматы тууралуу долбоордун жетекчиси буларга токтолду. Эң бир алгачкы максатыбыз бул жаштардын саясий жана ошондой эле социалдык маселелерди, көйгөйлөрдө жаштардын катышуусу болчу. Андан тышкары бул лидерлик мектептердин бириси. Азыр ошол максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Себеби дегенде бүгүн азыр 2011 жылдын бүтүрүшү чыган Кыргызстандын көйгөйлөрүн көтөрүп чыккан жаштарыбыз бар. Саясий аренада андан тышкары бар кайсы тармактарда иштеп жүрүшөт. Комитеттерге бөлүнөбүз. Комитеттер ошо образование өзүнчө комитет болот. Мисалы, ошо образование боюнча жана мен айткандай эле окуу маселесин эметет. Ошону бийликтерге жеткирип, мындайча айтканда, биздин максатыбыз жаштардын арасында бийликтеги адамдарга мост болуп берүү да. Жаштардын ошо айыл жергесиндеги көйгөйлүү маселелерди биз колубуздан келишинче жогорку кеңешке көтөргөнгө аракет кылабыз. Жогорку кеңешке көтөрүп атпайсыңар депутаттар, анан алар угабы силерди? Колубуздан келишинче аракет кылабыз. Добуштар саналып бүттү. Жаштар жогорку кеңештин депутаттарынан сессияга катышуу жагынан да үлгү алып жаткандай. Жалпы 45 депутат болсо, добуш берүүгө 31 катышты. Итоги голосования. Айбек 17 голосов, Бексултан 14. Төрага шайланды. Эми анын орун басарларын шайлап комитеттерге бөлүнүшөт. Жаштар парламентинин иши эми кызыйт.
Кыргызстанда жаштар парламенти 2011 жылдан бери демократияны колдоо борбору бейөкмөт уюмунун долбоорунун алкагында иштеп келе жатат. Алгачкы жылдары жаштар парламенти мүчөлүгүнө акысыз катышса, азыр парламентарий катары 8 ай иштеп, тажрыйба топтоо үчүн 12 000 сом төлөп, аталган уюм менен түзүлгөн келишимдин негизинде татыктуулар конкурс аркылуу тандалат.